Эки адам жашайт. Эки бар жерде турабы? Буга чейин Көкжаңгак шаарында үйү күйүп кеткен 2 үй бүлөгө жаңыдан турак тургузулат. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев койгон. Ага ылайык бүгүн 29 октябрда Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев өрттөн жабыркаган үй бүлөлөрдөн кабар алып, маселени жеринен көрдү. Жашоочулар 2 семья экен. Экөө тең абдан начар жашаган семья экен. Бирөө 5 баласы менен үйсүз калыптыр. Бир эжебиз болсо, балдары баары Россияда экен, жалгыз боюн экен. Ушул өрт чыкканда мен интернеттен көрүп тааныштым болчу, кийин мэр чалып калды. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиев мага тапшырма берди. Жеринен барып көрүп, эл менен жолугуп таанышып келдип, мынакей үйдү көрдүк, акыбалы такыр жарабай калыптыр. Кудайым буйрса, ушул үйдү тез анан ичинде бузуп, 2 үйдү жакшынан кайкылып салып, ошо 2 семьяны киргизебиз. Азыр мындай кылсак болбой калат. Мына пожарныйлар деле заключение берсе керек, мына 2 үй бир болбой калат депчи. Мына тартып көрсөтөбүз мына. Турак жай тез арада бүткөрүлүп, кышка чейин тапшырылат. Долбоордо бардык коопсуздук жактары эске алынып, 2 үйдүн чатыры 2 башка болуп салынмай болду. 2 кошуна мунасага келип, 2 бөлүп, кишинин арасын ачып туруп салыш керек. Азыр мына архитектор менен чогуу келдик, 2 вариантты алып келдик. Ушуга макул болсоңор, буйрса мына керектүү каттарыңарды алсаңар, 1-2 күндө техникаларды алып келип, мына жерде мына мэр менен чогуу, МЧС менен, башка службалар менен чогуу баарыбыз бирдикте. Биз деле карап отура бербей, мэрия жардамдасын, эл бар, жамарт бар, мээде баарыбыз бир тууганбыз, бир атанын балдарыбыз дегенде, баары чогуу бирдикте ушуну үйдү бүтүрүп, маларды хотя бы кыш түшкүнчөкпү же эрте жазга чейин бирдеме кылып 2 семьяны киргизип койдук. Айтырбай келген телсиз жоодо бир чатырдын астында жайгашкан көп балалуу 2 үй бүлө көчөдө калды. Өрт Союзда курулган жыгач үйдү заматта жалмаган. Үй ээлери документтерин, жеңил буюмдарын алып чыкканга араң үлгүрүшкөн. Бул өзү финский үй болот. Булар жыгач үйдөн да. Жыгач үйдөн негизи тез күйөт да буларчы. Муну өчүрүү кыйын. Себеби ар бир үйдүн ичинде муну финский деп коет буларды. Ичинде опилка салынат да. Ошо турадан ошо стружкалар ошолордон чыккан да мына үйдүн ортосунда. Тез жалындайт. Ооба, тез жалындайт. Бул өчпөйт да. Тура берет, чогуу кичине чок түштө дагы кете берет, дагы кете берет. Улам түгүнө чейин кете берет. Анан ушул саат 12:56 бизге кабар келген. Күнүзү өзү негизи мурдун эле башталган экен бул. Өзү негизи. Анан жалындап кеткенден бизге чакырып атышат. Кеч кабар берген. Анан биз келгенден өчүрүп баштаганбыз. Ушу мен жылдыкка кеттим эле үйдө, патага кеттим эле да. Келин менен 2 неберем бар эле. Ушу токтон чыгып, өрттөнүп келсем эле жогоо, баары күйүп кеткен. Кызым кандай жашап атам. Балдарым чакырды, барбайм дедим Москвага. Ошо жерде рахматына депутат Жеңиш бар экен. Ташип бар экен, Аллага шүгүр, үй салып беребиз деп атат, чоң ыраазычылыгымды айтам ошолорго. Сразу мэрияга караштуу гостиный дом деген бар экен. Ошону берди, апарып эле. Анан МЧСтин жигиттери келип, калган каткан жүктөрүбүздү апарып ал жерге светтерини улап бардыгын тайырлап барып көчүрүп коюшту. Анан биринчи эле ажообузга, анан генерал агабызга, депутат агаларыбызга, мэрибизге, эл журтка ушундай өрт өчүрүштөргө бардыгына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Өмүрлөрү узун болсун, 2 дүйнөнүн бактысын берсин. Балдарымды карап, боору эзилди окшойт. Анан кийим кечесинен бери 2-3 сыйыр алып кылып бергиле деп неме кылды да. Кылып берем деп сөз берди да. Ошого төбөм көккө жетип сүйүнүп отурам. Белгилей кетсек, өрт ушул айдын 20 октябрында түшкү убакытта жүз берген. Алдын ала маалымат боюнча телсиз жоо токтон келип чыккан. Бактыга жараша адам өмүрүн алган учур катталган эмес, материалдык чыгым такталууда. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Көкжаңгак шаары.